Келерки жылы өлкөдө пенсия 7%га көтөрүлөт деген маалыматты Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев билдирген. Расмий маалыматка таянсак, Кыргызстанда элдин 11%-ын пенсионерлер түзөт. Учурда пенсиянын минималдык суммасы 6900 сом. Социалдык фонддун финансылык башкаруусунда мамлекеттик камсыздандыруу фонду катталган. Анын каражатынын иштетүү шарты жабык. Эмне үчүн Социалдык фонд өкмөттүн жөнтөгүн карап отурат, мамлекеттин бюджетин жеп атасыңар? Пенсиялык фонд менен топтомо пенсиялык фонддун айырмасы 2 башка. Муну туура түшүнүңүздөр. Пенсиялык фондго 8% кармалса, 2% топтому фондго кармалат. Бул кошумча компонент катары биздин системага 2010-жылы гана кирген. Бул системада азыркы күндө 64-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн эркек кишилер, 69-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн аял кишилер гана катышат. Бүткүл дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрдүн социалдык тармагын көзөмөлдөгөн кызматтар менчик макамда иш алып барып, финансылык рыногунун бүт механизмин колдонуп, тасмиясына триллиондогон акчалар топтоп, өз ардагерлеринин батыл жашоосуна жетишкен. Кыргызстанда ошондой мүмкүнчүлүк барбы деген суроо албетте жаралат. Учурда Бишкектин автотранспорт чарбасы инвестицияга муктаж. Бишкекке жалпы жонунан 4000 автобус керектигин серепчилер айтууда. Социалдык фонд тасмиясында жылбай жаткан топтомдорун айтылган долбоорго катыштырса, упайы канча пайызды чапчымак? 74 миллиарддын канча миллиарды республикалык бюджеттен каржыланат. Бул жанагы эле түшкөн салыктардын эсебинен бюджет аркылуу келип жаткан республикалык ассигнование. Социалдык фонд өз ишин модернизациядан өткөрүп, инвестор болуп, миллиондогон топтомдорун, жарандардын жашоо сапатын жакшыртуу жана социалдык бакубаттуулукту камсыз кылуу үчүн сарптай алабы деген теманы Атайын репортаж программасынын кийинки санында эл аралык серепчилердин катышуусунда талдап беребиз. Андан бөлөк бул талкууга республиканын өнүгүүсүнө өз салымын талыкпай кошуп келе жаткан улуу муундун өкүлдөрү коомдук аренага сунуштаган долбоорлору менен дебатка чыгууга даяр экенин баса белгилеп кетүү шарт. Социалдык фонддун каражаттарынын баардыгы бул биздин каражатта. Көзөмөл кыла турган бизбиз да. Көзөмөл десе таарына берсе. Сизде бул маалымат берип турса биз баарын айтып турат элек да. Пенсия бөлүнүп атканын башкасын көзөмөлдөп жана айтып кеңеш берип турганыңызда жакшы да. Улуу муундун даражалуу өкүлдөрү өлкөдө старт алган өлкө башчыбыз жарыялаган социалдык тармактагы реформаларын колдоого даяр. Ачыктоочу маалымат. Учурда коомдук аренада өз ишин жигердүү алып бараткан коомдук уюм бул Кыргызстан Пенсионерлер союзу коомдук бирикмеси саналуу айлардын ичинде дүйнө жүзүндө иштеп жаткан эл аралык конвенцияларда, акыркы жылдарда кабыл алынган Мадрид планында камтылган улгайган адамдардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча омоктуу иш-чараларды өткөрүп, тиешелүү мамлекеттик кызматтар менен алака түзүүгө жетишкенин белгилеп кетүү шарт. Бүгүн урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров мисалы үчүн бизге ошол өзүнүн жеке резерв фондунан ошол дүйнөлүк стандартка туура келген 2 реабилитациялык борборду, бирөөсүн ошол Ош облусунда, Ош шаарына, ал жерде ошол Баткен облусундагы, ал жерде ошол Жалал Абад облусунун, Ош облусун камтыган дүйнөлүк стандартка туура келген жакшы реабилитациялык борбор ачкан жатабыз. Ал жерге центр геронтологияны, центр реабилитацияны баардыгын ошол жерге камтып жатабыз. Ошол эле мезгилде ошол сыяктуу дүйнөлүк стандартка туура келген центр, ошондой реабилитационный центр Ысык көлгө ачкан жатабыз. Кудай буйрса, бул абдан жакшы, абдан чоң мындай иш болот. Кудай буйрса, ага дагы ошол центр геронтологияны дагы камтып кетели деген ошол ниет максаттарыбыз бар. Эмесе программабыздын башында бул даражалуу уюмдун жигердүү жетекчилигин коомчулукка тааныштыра кетели. Жолугушуу Кыргызстан Пенсионерлер союзу коомдук бирикмесинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылышынын экс депутаты коомдук ишмер Эсенгул Исаков, Пенсионерлер союзунун 1-орун басары, Кыргыз мамлекетинин куралдуу күчтөрүнүн отставкадагы генерал-лейтенанты, коомдук ишмер Рыскелди Мусаев аттын кашкасындай элге таанымал инсандардын катышуусунда өттү. Кээси болсо ойлойт экен, ушул тиги министр болуп отурабы же кай жерде отурат, креслосунун энеси роддомдон чогала келгенсипчи. Карысы бардын ырысы бар дейт. Ошон үчүн карылыкты эч качан эч ким унутпаш керек. Баягы убакыт болуп турганда, колдон келип турган убакта ошол карылууларга
көңүл буруп ошолорду көтөрүп койсо, бул бардык жерден жакшы нерсе да. Ошон үчүн мына Кыргызстан пенсионерлер союзундагы областтарда болгон конференциялар болуп атат, өзүбүздө пленумдар болуп атат. Ошондо ошол вопростун бүт тең бир багытта алып барып, ошонун бардыгын тең сезондөнгөн руководителдер чечип, түшүнүп, анан туура багытта болсо иш алдыга жылат да дайыма. Бул видео тасма 2 жума мурун Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жыйындар залында мамлекеттик органдын жетекчилигинин улгайган жарандардын кызыкчылыгын коргогон коомдук уюм менен кызматташуусун өөрчүтүү аракетинин алкагында өткөрүлдү. Аталган министрликтин жетекчиси министр Равшан Сабиров коомдук бирикменин ардагер жетекчилигине улуу муундагы жарандардын укуктарын коргоо, улгайган адамдардын жашоо шарттарын жакшыртуу жана коомдук турмушка катышуусун жогорулатуу боюнча жигердүү иши үчүн терең ыраазычылык билдирди. Геронтология деген түшүнүк илим айдыңында таанылганына 1,5 кылым убакыт өткөнүнө карабай, кыргыз коомуна 2014 жылы академик Мирахимовдун аракети менен киргизилсе да, расмий мамлекеттик макамды ала электигин ушул бүгүнкү подкасттын коноктору, ардагерлер былтыркы жылдын ноябрь айында өткөрүлгөн пенсионерлер коомунун кезектеги пленумунда жарыя кылып, ал кадамды бийлик олимпинен биринчи болуп колдогон бүгүнкү министр Равшан Сабиров болуп, алака өз жолун таап өлкөбүздө планета деңгээлинде улгайгандардын жашоо сапаты өзгөргөнү турганын жарыя кылууга учур жеткенинин далили болду. Эл аралык жанагы фонддор менен жолукканда дагы, башкалар менен жолукканда дагы Центр геронтология боюнча уже мындай как уполномоченный государственный орган бүт бажон айтып кетем да ужечи. Анан бул жерде Аханбаева 184-тө биздин өзүбүздүн ошол жанагы реабилитационный центрибиз бар эле, Арди, анан Мерим деген, ал жерде 38 сотка участкабыз бар. Бүгүнкү күндө уже биздин жанагы эмелери, проекттерди жасап атабыз, Кудай буйруса. Ал жерде дагы ошол жана 4 этаж болот, 4 этаждын 1 этажын ошол жана 750 квадратный метр болсо, ошону центр геронтология кылган жатабыз, Кудай буйруса. Биздин ар бир областта калың катматтагы жөнөкөй пенсионерлер, катардагы пенсионерлердин маселесинин баары тең жана сиз айткан бактылуу карлыкта жатат. Сиз ошол сөздү айтканда мен жактырып, ошол бойдон ушу программа кылыш керек деп ойлоп жүрдүм да. Башкага жана узак жашоо деген болбойт. Бактылуу карлыктын ичинде дейсоолук бар, аманчылык бар, узак жашоо бар. Бактылуу карлык деп ошол айткан сөзүңүздү аткарып, ошо бактылуу карлыкка биздин баардык пенсионерлерди алып келет деп ишенебиз да. Урматтуу президентке жеткирип атасыз, ал киши өзү колунан алса эле баары болот. Министр мындан ары улгайган жарандарды комплекстүү колдоо системасында маанилүү элемент боло турган геронтологиялык борбордун курулушун социалдык кызматтын иш планына киргизилгенин маалымдады. Анан жана геронтология боюнча да бул эң жакшы маселе. Муну колдошубуз керек, көтөрүшүбүз керек. Ар бир областта бул иштердин баардыгы тең болуш керек. Андан тышкары министр пенсионерлер боюнча тиешелүү кеңеш түзүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Жолугушуунун жүрүшүндө пенсионерлер үчүн ар кайсы тармакта льгота, жеңилдиктерди кеңейтүү зарылдыгы боюнча сунуштар талкууланды. Кодексти кабыл алып атканда ошону киргизип салсак да жакшы болот деген ойду айтмакчымын да. Министр Равшан Сабировдун өлкөнүн ардагерлери коомунун өкүлдөрүнө кайрылуусун тез түрүндө камтып көрсөтүүнү чечтик. Сиздердин улуу муундар ортосундагы өз ара түшүнүүнү бекемдөөгө жана карыларга камкордук көрүү маданиятын өнүктүрүүгө кошкон салымыңыздар бул жарандык жоопкерчиликтин жана бийик адептүүлүктүн жаркын мисалы деп белгилеп кетти министр өз сөзүндө. Жыл омуроолоп, мал жандуу элибиз этке жетпей, базардагы нандын наркы канчага көтөрүлгөнүн билип билбей, миллиондон ашкан улгайган жарандарыбыз социалдык тараптан колдоого муктаж болуп турганда, коомдун муктаждыгын түшүнө билип, социалдык кризистен чыгаруу ыкмаларын сунуштаган күч пайда болууда. Ал күч улуттук рухий асыл уңгусунан ажырабаган батыл модернизацияга муктаж. Кыргызда ал мустактан бери элдин каны жанына сиңип калган философия бар экенин мезгил өзгөртө албай, бийлик калыс болбогон жерде имандуу коом болбойт деген таризде жашоо аракетин өзгөрүүлөр коштоп келген. Глобализация шамалы дүйнө жүзүндө жайылган миңдеген жарандык коомдорго жолун ачып, билгени да, билбегени да коомго батыл гана эмес, терс таасирин тийгизип жаткан учурда
түз жүрүп ачык айткан адамдардын аренага чыгышы бул албетте жакшылыктын сыпаты. Эмесе Кыргыз Республикасынын 2011 жылынын 26 июлунда 133 номеру менен катталган улгайган жарандар жөнүндө мыйзамына тектеш Кыргыз өкмөтүнүн 2019 жылында 442 номер менен катталган токтомунун биринчи тиркемесине токтолсок, тийиштүү кызматтарга милдеттер, иш-аракеттер, чаралар, аларды ишке ашыруу мөөнөтү дайындалган экен. Ташка тамга баскандай теңдик жана басмырлабоо, улгайган жарандарга зомбулук болтурбоо чаралары айкындалыптыр. Биздин замандаштар, биздин курдаштар, пенсия курамындагы адамдар көп нерселерден артта калып, өздөрүнүн укуктарын коргой албай калды. Жана социалдык баалуулуктар жок болду. Ошо эми биздин Кыргызстан пенсионер союзу коомдук бирикмесинин негизделген түзүлгөн себеби бардыгыбыз пенсияда болуп, башыбыздан өттү. Пенсиянын ченемдери, көлөмдөрү аз. Прожиточный минимумдан да ылдый болуп калдык. Жашоо шарт, баалар менен төп келишпей, пенсионерлер аябай кыйналып жашап атышат. Токтом сыпаттаган улгайгандардын жашоосунун сапатын кандай жосундар бузат деп Бишкек шаарынын пенсионерлери менен Борбор калаанын Октябрь районунда жайгашкан Байтур Мончо комплексине кайрылдык. Бизге кичине скидкалар болуш керек, курортко, санаторийге. Багы советский времяда кандай элек. Ошо кичине эле бизге көңүл буруп мамиле кылса эле биз ошого ыраазы болуп жыргап отура алмайбыз. Анда тияк барсаң силкинишет баягы ушу кемпирлер тажатты. Ушу пенсионерлер тажатты. Биз өзүбүздүн акчабызды үйдө баарын алган жокпуз, канча биз өкмөткө бергенибизди. Ар жуманын бейшембисинде аталган Мончо пенсионерлерди кабылдайт. Бекер эмес. Вообще пенсионерлерди кишидебей калышты. Бүтүн эле жаштар толтура. Келсе силкиндешет. Ой, кочубоду, кемпирлер бар чогулуп алды деп. Орун жок. Бул жана иштегендердин мамилеси. Ошентип. Бул жерде иштегендердин, Бирок иштеген персонал улгайган адамдарга ырайымсыз орой мамиле жасаганын көрүп, ичиндеги эс алуу шарты санитардык нормага дал келбегенине нааразы адамдардын кайрылуусунун негизинде токтомдо көрсөтүлгөн механизмдерди иштеп чыгуу боюнча расмий кызматтар милдеттеме алуусу, тиешелүү жоопкерчилик нормаларын киргизүү боюнча дагы министр менен болгон жолугушууда тастыктаганга убакыт болду. Бул токтомдун негизинде улгайгандарды басмырлоо болгон учурда жабырлануучулар үчүн ишеним телефондорун уюштуруу процесси дагы сүйлөшүлдү. Мындай терс көрүнүштөр бүт эле элге кызмат көргөзгөн жайлардын көбүндө катталуусун байкаса болот. Пенсионерлерди тейлейбиз деген таризде мындай кызмат көрсөтүүчү жайлар эсепсиз каражат табууга өткөнүн белгилеп, булардын ишинин салык кызматынын текшерүүсүнө өткөрүлүп берилүүсү сунушталды. Өзгөчө токтолуп кете турган маселе улгайган жарандардын дары-дармек менен сапаттуу камсыздалуусун, аларды арзандатуу аркылуу медицинанын заманбап багыттарын камтыган долбоор сунушталды. Иштеп аткан кишиде маселе көп болот. Ошон үчүн чогуу отуруп алып чечсек жакшы эле болот. Бизде дагы азыр мына бүгүн бир темаларды көтөргөнбүз. Бизге дагы келип атышат. Зарубежден келип, алар да маселе көтөрүп атышат. Биз ушул бизде мисалы үчүн карыларда ушундай бир жардамдарды беребиз дейт. Бул дары-дармек жагынан деп. Ошолорду биз Кыргызстанга алып келели деп өздөрү келишти. Аптека жагын баардыгын билебиз, ал жерде кимдер отурат, каякта отурушат. Анан пенсионерлерге 5% отпа. 5% эми эч нерсени чечпейт бүгүнкү күндө. Анан ошолор бүт партияңызды чететип карап көргөн экен. Анан бизге чыгып атышат, ошо силердин Кыргызстан пенсионер союзунун дагы өзүңөрдүн уюмуңар экен. Ошол үчүн силерге кайрылып атабыз. Биз келип ошол пенсионерлерге жана муктаж болгон карыларга жардам берип, ушундай бир аптекаларды ачсак деп. Болгариядан келип атышат да, Болгариядан менен Австриядан. 5% деген бул болбогон нерсе, алар өздөрү жогорку баада коюп туруп эле анан 5%ды болсо сен ona бересиң, мындай болбойт. 5% боюнча скидка
книжканы көрсөтөсүң. Барларга. Книжканы, пенсионный книжканы көрсөтсөң 5% скидка алып коет. Ал сиздин айтканда эч кандай бизге жардам бербейт. Элеман бар деп айта турган болсо, элеманда дары жок. Барып чечейин десең да дары андай дары таба албайт. Бул маселе эң чоң маселе. Ошон үчүн келип аткан инвесторлор менен сүйлөшкөндө силердин жардамыңар гана керек болот. Албетте, бул сунуш саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаевдин ишине тиешеси бар. Кезектеги мындай жолугушуу күтүлүүдө. Кол коюлган меморандумдун алкагында тараптар улгайган жарандардын укуктарын коргоого, социалдык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга жана коомдук турмушка кеңири тартууга багытталган долбоорлорго биргелешип ишке ашырууну макулдашты. Партнердук алака түзүлдү. Коомдук уюмду мамлекеттик кызматтардын жандоочу десек, кийинки иштин натыйжасына ишенич артуу менен көрүшкөнчө. Gelecek için iş kurmadan